Экинчи бөлүм. Бабыл падышасы Небухаднецар Бабылга туткундап кеткен туткундардын ичинен Иерусалимге жана Жүйүт аймагына өз жерине кайтып келген бул өлкөнүн уулдары булар: Зоробабыл менен, Жешуя менен, Некемия менен, Серая менен, Рейлай менен, Мордохай менен, Билшан менен, Миспар менен, Бикбай менен, Рехум менен, Баан менен келген Исрайыл элинин саны: Парош уулдары 2172, Шепатия уулдары 372, Арах уулдары 775, Жашыя менен Жояб уулдарынан Пахат Мааптын уулдары 2812, Эйламдын уулдары 1254, Затунун уулдары 945, Закайдын уулдары 760, Банинин уулдары 642, Бейбайдын уулдары 623, Азгаттын уулдары 1222, Адонукамдын уулдары 666, Бигбайдын уулдары 2056, Адындын уулдары 454, Жехискиянын үй бүлөсүнөн Атеирдин уулдары 98, Бетсайдын уулдары 323, Жоранын уулдары 112, Хашумдун уулдары 223, Гибардын уулдары 95, Бейтлехемде туулгандар 123, Нетопада жашагандар 56, Анатотто жашагандар 128, Азмабетте туулгандар 42, Кирият Жеяримде, Кипирада жана Бейротто туулгандар 743, Рамада жана Гебада туулгандар 621, Мукмаста жашагандар 122, Бейтелде жана Айда жашагандар 223, Небодо туулгандар 52, Магбиште туулгандар 156, башка Эйламдын уулдары 1254, Харимдин уулдары 320, Лоддо, Хадитте жана Онодо туулгандар 725, Жериходо туулгандар 345, Сенаада туулгандар 3630, ыйык кызмат кылуучулар Жешуянын үй бүлөсүнөн Жедая уулдары 973, Имердин уулдары 1052, Пашкурдун уулдары 1247, Харимдин уулдары 1017, Леблер, Обадия уулдарынан Жешуя менен Кадмиелдин уулдары 74, ырчылар Асаптын уулдары 128, дарбазачылардын уулдары Шалумдун уулдары, Атеирдин уулдары, Талмондун уулдары, Акуптун уулдары, Хатитанын уулдары, Шобайдын уулдары баардыгы болуп 139. Нетиндер, Зиханын уулдары, Хасупанын уулдары, Табаотанын уулдары, Кейростун уулдары, Сиянын уулдары, Падондун уулдары, Лебандын уулдары, Хагаптын уулдары, Акуптун уулдары, Хагаптын уулдары, Самлайдын уулдары, Ханандын уулдары, Гиделдин уулдары, Гахардын уулдары, Реяйдын уулдары, Ретсиндин уулдары, Некоданын уулдары, Газамдын уулдары, Узанын уулдары, Пасеяхтын уулдары, Бесайдын уулдары, Аснанын уулдары, Мейунимдин уулдары, Непусимдин уулдары, Бакпуктун уулдары, Хакупанын уулдары, Хархурдун уулдары, Батсулуттун уулдары, Мехиданын уулдары, Харшанын уулдары, Баркостун уулдары, Сисранын уулдары, Тамахтын уулдары, Нетсияхтын уулдары, Хатипанын уулдары, Сулаймандын кулдарынын уулдары, Сотайдын уулдары, Сопериттин уулдары, Перуданын уулдары, Жаланын уулдары, Даркондун уулдары, Гиделдин уулдары, Шепатиянын уулдары, Хатилдин уулдары, Похерет Себайымдын уулдары, Аминин уулдары. Баардыгы болуп Нетиндер менен Сулаймандын кулдары 392. Ысрайылданбы, кайсы уруудан экенин көрсөтө албаган Теил Мелахтан, Теил Харшадан, Керуб Адан, Имеерден чыккандар мына булар: Делаянын уулдары, Тобиянын уулдары, Некоданын уулдары 652 адам. Ыйык кызмат кылуучулардын уулдарынан Хабаянын уулдары, Акостун уулдары жана Гилаттык Барзелайдын кызына үйлөнүп, ошолордун аты менен аталып калган Барзелайдын уулдары. Алар өздөрүнүн санжырасын издешкен, бирок ал табылган жок. Ошондуктан алар ыйык кызматтан чыгарылган. Тиршапа аларга Урим менен Тумим аркылуу Кудайдын эркин сураган, ыйык кызмат кылуучу чыкмайынча ыйык тамактан жебеш керектигин айтты.
Бардык жамаат биригип 42.360 адам болду. Алардын 7.337 кулу менен күңүнөн тышкары дагы 200 ырчы кыз жигити болгон. Алардын 736 аты, 245 качыры, 435 төөсү, 6720 эшеги болгон. Иерусалимдеги Теңирдин үйүнө келген уруу башчылардын кээ бирөөлөрү Теңир үйүн өзүнүн мурунку турган жерине кайра тургузуш үчүн өз каалоосу менен курмандык кылышты. Байлыктарына жараша алар курулуш иштери үчүн анын казынасына 61.000 драхма алтын, 5.000 мина күмүш жана ыйык кызмат кылуучулар кие турган 100 кийим беришти. Ошентип, ыйык кызмат кылуучулар да, лебилер да, эл да, ырчылар да, дарбазачылар да, нетиндер да өз шаарларында жашап калышты. Ошондой эле бүт ысырайылдыктар да өз шаарларында жашап калышты.